Ат башы ГЭСинин токко урунган кызматкери ооруканага жаткырылды. Ат башы ГЭС мекемесинин 2 кызматкери токко урунуп, бири Нарын областык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу Нарын областык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициядан билдиришкендей, окуя 13 декабрда болду. Жабыркаган адамдын абалы азыркы учурда оор деп бааланууда. Экинчи кызматкердин абалы канааттандырарлык деп кабарланууда. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Ат башы гидроэлектростанциясы Нарындагы бирден-бир электр энергиясын өндүрүүчү мекеме болуп саналат. Ал Нарын районундагы Ат башы дарыясында жайгашкан. ГЭС электр станциялары ачык акционердик коомуна баш ийет. Султанбаев: чындык менен байлыктын ортосунда кармаш жүрүп жатат. Кыргызстандын журналисттер союзу 3 медиа каражатына жана Азаттыктын кабарчысы Али Токтакуновго жалпы 60 миллион сомдук доонун коюлуп жатышын сөз эркиндигине жана демократияга бөгөт катары баалайт. Бул тууралуу аталган союздун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев билдирди. Сот чагылгандай тездик менен ак-карасын аныктабай туруп чечим чыгарышы шек санатты. Дагы жакшы, бир күндөн кийин катачылыгын түшүнүп 3 медианын эсебин камактан чыгарды. Сот мына ушундай жагдайды эске алышы керек. Мындан аркы чечими акыйкат болот деп ойлойбуз жана ошондой чечимди журналисттер коому талап кылат. Журналисттер союзу муну чындык менен байлыктын кармашы катары карап жатабыз, деди ал. Саймаитинин өлүмү УКМК журналисттердин коопсуздугуна кепилдик берет. Уйгур ишкери Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы офицерлери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбековду суракка чакырды. Бул тууралуу мекеменин расмий билдирүүсүндө айтылды. УКМК ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да суракка чакырылаарын кабарлап, алар Кыргызстанга келсе өздөрүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна кепилдик берилерин кабарлады. Мекеме журналисттик иликтөөнүн материалдарын көчүрмөлөрүн Азаттык радиосунан алганын ырастады. Алар тергөөнүн материалдарына кыстарылды. Мурдараак иликтөөчү журналисттердин коопсуздугун камсыздоого президент Сооронбай Жээнбеков да убада берген. Масалиев Жумабековду төрагалыктан чакыртып алууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев парламенттин төрагасы Дастан Жумабековду кызматтан чакыртып алуу маселесин Өнүгүү прогресс фракциясына сунуштаганын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Мен фракцияга аны кызматтан чакыртып алууну сунуштадым. Ал талкууланып жатат. Колдоо табат деп үмүт кылам. Мен ушундай кадамга барышыбыз керек деп ойлойм. Жок дегенде бир нерсе кылалы деп эл өкүлү жазды. Исхак Масалиев жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жатканын белгилеп, бул жетекчиден дагы көз каранды экенин билдирген. Эл өкүлү төрага Дастан Жумабеков бул кызматка даяр эмес келген деп эсептейт. Азырынча Масалиевдин пикирине парламент төрагасынын басма сөз кызматы жооп бере элек. Айдоочулук күбөлүк алып берем деп 50 000 сомдон алган, шектүү кармалды. Айдоочулук күбөлүк алып берем деп 40тан ашуун адамды алдап кетүүгө шектелип, Ноокат районуна караштуу Кеңеш айыл аймагынын 33 жаштагы ПК аттуу тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Абсатар Табакалов билдирди. Анын айтымында колго түшүрүлгөн жаран мамлекеттик каттоо кызматына байланыштуу иштерди бүтүрүп, негизинен айдоочулук күбөлүк алып берүүнү убадалап, эри суммадагы акчага алдаган деп шектелүүдө. Жабырлануучулардын саны 40тан ашып, 3 тергөөчү алдамчылык беренесинин белгилери менен сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Алгачкы тергөө амалдары көрсөткөндөй, шектүү Ош шаарынын Өскөналиев көчөсүнөн ижарага кеңсе алып, автошкола деген жазып илип койгон. Келгендерди каттап, өзүн ал жайдын директору катары тааныштырган. Арыздануучулардын айтымында өз атын жашырып Орунбаев Куштар деп таанышкан. Окууга келген адамдарга бардык категориядагы унайдоого укук берүүчү күбөлүк алып берерин айтып, 20 000 сомдон 50 000ге чейин акча алып турган. Иш жүзүндө мектеп эч кандай каттоодон өтпөгөнү аныкталды деп айтылат маалыматта. Милиция ал киши буга чейин алдамчылык боюнча кармалып, сот тарабынан үй камагына чыкканын кошумчалады. Султанбаева абанын булганышынан аллергияга чалдыккандар көбөйдү. Жогорку категориядагы дарыгер Элмира Султанбаева учурда абанын булганышы бир топ оорулардын келип чыгышына түрткү болуп жатканын айтты. Мурда адамдар аллергия менен жазында же бышыкчылык маалында ооруса, азыркы тапта кышында дагы аллергиялык ринит менен кайрылгандар көп болууда. Бул тууралуу Элмира Султанбаева Спутник Кыргызстан радиосунун Ачык кеп программасында маек куруп жатып билдирди.
Анын айтымында, эгер кулактын дартын убагында дарылабаса, кулактын укпай калышы, курч мастоид, кулактын ичиндеги сөөктүн сезгениши менингит илдетин шарттайт. Кулак мурун тамак оорулары бири-бирине тыгыз байланыштуу. Көбүнчө бул органдар сасык тумоодон кийин илдетке чалдыгат. Андан кийин суук тийгенден улам күчөп кетет. Курч респиратордук инфекциядан ринит, фарингит оорулары пайда болуп, бронхит, пневмонияга өтүп кетүү коркунучу бар. Суук мурун аркылуу кулакка, тамакка өтөт. Кулак оорусу курч жана өнөкөт болуп экиге бөлүнөт. Көпчүлүгү кулактын тышкы жана ортоңку бөлүктөрүнүн жугуштуу ооруларынан келип чыгат. Андан тышкары гайморит, ангина көп кездешүүдө. Аталган илдеттердин алдын алуу үчүн туура тамактанып, тазалыкты сактап, өз учурунда дарыгерге кайрылуу керек. Мындан сырткары абанын кирдешинен улам аллергиялык ринит оорусуна кыш мезгилинде чалдыккандар арбыды. Ошондуктан өзгөчө шаарда жашагандар авто тыгындар көп маалда сыртка чыгып сейилдебей эле койгону жакшы, деди Султанбаева. Ал кышында абанын температурасына жараша өтө тердеп же үшүп калбагандай болуп кийинүү зарыл экенин кошумчалады. Балдарын сабаган келин жолдошу менен эле жашап жатат. Окуянын чоо жайы белгилүү болду. Интернет тармактарына күйөөсүнө өчөшүп, аял балдарын сабап жатат деген видео тараган. Ош областык ички иштер башкармалыгы видеодогу балдардын апасы делген келин балдарын токмоктогон эмес деп билдирди. Бул видео тасмадагы жаранды тактоо боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде келин Ош областынын Өзгөн районундагы Төрткөл айыл аймагынын жашоочусу 1989 жылы туулган К.А. экендиги такталды. Ал видео тасма 2019 жылдын ноябрь айында Орусиянын Москва шаарында тартылгандыгы белгилүү болду. Бул келиндин балдары мектепте окуп жүргөндө силердин атаңар башка аял алып алды деп шылдыңдашкан. Мындан улам аял балдарын алып Москва шаарына барган. Алар барганда балдардын атасы жумуш боюнча башка жакта болуп, келин балдары менен бир апта туугандарыныкында жашап калган. Ошол убакта балдар ыйлаганын келин видеого тартып күйөөсүнө жиберген. Анан ошол видео интернетке тарап кеткен. Азыркы учурда үй бүлө балдары менен ынтымактуу жашап жатат. Балдардын атасы бир топ жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. Балдары атасын сагынып ыза болушчу экен. Андан сырткары ар кандай ушак-айыңдар айтыла бергендиктен балдары ошол ушакка ызаланып, ыйлаган учурун апасы тартып атасына жөнөткөн. Тактап айтканда, үй бүлө 8 ноябрдан бери бирге жашап жатат. Интернет тармакка тараган видео тасманы бул үй бүлөнүн ынтымагын бузуу үчүн ортодо башка жараны чыгарып жибергендиги тастыкталды, деди басма сөз кызматы. Экотехинспекциянын 6 кызматкери камакка алынды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын бир нече кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган кызматкерлер архитектуралык курулуш маселелерин жеке компаниялардын пайдасына чечип бере турган үчүн акча алышкан. Экотехинспекциянын башкармалыктарынын биринин А.Т. аттуу жетекчиси жана Б.Б. аттуу башкы инспектору $2000 пара жаткан жеринен кармалды. Факты боюнча буга чейин кылмыш жаза кодексинин 319 жана 325 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 6 кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Осмонбек Артыкбаев кайсыл учурда депутаттык мандатынан ажыратылышы мүмкүн? Депутат Осмонбек Артыкбаев азырынча жогорку кеңештин отурумуна катышпайт. Ал өз ден соолугуна кам көрүүдө. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу Рабига Садыкова билдирди. Анын айтымында Бишкек жебди модернизациялоо тууралуу кылмыш иши боюнча процесстин айрым катышуучулары райондук соттун өкүмүнө каршы жогорку инстанцияга даттанышмакчы. Юристтердин маалыматына ылайык, айып пул салуу менен жазаланган айыпталуучу соттолгон деп эсептелет. Эгер экинчи инстанция райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырса, анда Осмонбек Артыкбаев депутаттык мандатынан ажыратылат. Мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевди сот 5 миллион сом өлчөмүндө айыпка жыккан. Равшан Жээнбеков камеранын ичи суук болуп жатканына даттанды. Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков ИИМдин тергөө кызматы тарабынан барымтага алуу, массалык башаламандыктарды уюштуруу беренелери менен камакка алынган. Бүгүн 14 декабрда 1 май районунда Жээнбековдун бөгөт чарасы каралат. Учурда тарапташтар сот имаратынын алдында чогулуп турушат. Адвокат Замир Жошевдин айтымында Равшан Жээнбеков камактагы шартка нааразычылыгын билдирди. Адамды кыйноого алды деп баалады. Себеби тергөө абагы абдан суук экен. Бул маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билдирип коюуну өтүндү, дейт жактоочусу. Эске салсак, Равшан Жээнбеков 12 декабрда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Каттагы ката үчүн иштен айдалган спикердин жардамчысы кайра жумушка алынды. Каттагы каталар үчүн иштен алынган спикердин кеңешчиси Алмазбек Сабырбековдун кызматын кайра калууна келтиришти. Бул тууралуу 24 КЖ Жогорку Кеңештин аппаратындагы өздүк булактарына таянып жазды. Маалымат кылайык, Сабырбеков чуу жараткан окуядан кийин 2 айдан соң кайра иштеп баштаган. Ал эми парламенттин маалымат кызматынын башчысы Ибраим Нуракын уулу. Расмий маалымат мындай: Алмазбек Сабырбеков төраганын кеңешчиси эмес, спикердин башка 2 кеңешчиси бар деп түшүндүргөн. Эске салсак, 2019 жылдын 6 мартында Жогорку Кеңештин төрагасынын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеп турган кызматынан бошотулган. Ал иш өндүрүшүндө жана документтерди жүгүртүүдө милдеттүү болуп иштеген. Социалдык тармактарда Дастанбек Жумабековдун атынан Мухамбеткалый Абылгазиевке жазылган каттын сүрөтү жарыяланган. Интернет колдонуучулар бул фейк деп жоромолдошкон. Анткени каттын ичинде грамматикалык көп ката болгон, бирок Жогорку Кеңеш бул документ анык болгонун мойнуна алышкан. УКМК Атамбаевдин ден соолугу боюнча маалымат берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу боюнча маалымат берди. Буга чейин 12 декабрда Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотуу боюнча соттук отурум Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу жылдырылган. УКМКнын маалымат кызматынын айтымында Атамбаев күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө. Анын абалы канааттандырарлык. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Бишкектин 1-май райондук сотунун отуруму 17 декабрга жылдырылган.